Бақыт Эргешев şu жерде коллега болып, депутат болып отырып, кабинет министрinin орынбасарларын кылып жөнөтүп атканда bir коллегам айтты эле. Siz татыктуунун татыктуусусуз деп. Мен ошондо ишене берген эмеселем да. Бүгүнкү күнү мына ошол кабинет министрinin орынбасары, Минсельхоздун министри болуп, мамлекеттик эң чоң кызматты жетектеп отурасыздар. Мен бүгүн ишендим да, анткени siz министр болуп келгенде алма өрүк гүлдөп кетти да. Мен ошондо ишендим сиздин татыктуусу экениңизге. Бакыт Эргешев. Эми Бакыт Эргешев, быйылкы жылкыга Минсельхозго ошол суу чарба, күйүүчү, майлоочу майга, үрөн, жер семирткичке канча акча бөлүндү бюджеттен? Минсельхозго жалпы бюджет 6 миллиард. 6 миллиард. Анан кийин күйүүчү, майлоочу заттарга акча бөлүнбөйт. Бизден вакцинацияга бөлүнөт акча. Биз мамлекет милдет алганбыз, биз 6 ооруга каршы. Департамент химизацияга биз зыянкечтерге каршы күрөшүү боюнча бизде ошол акча бөлүнөт. Жана кредиттер аркылуу мына дыйкандарга акча бөлүнөт. Биз дагы bir ой болуп атат, дыйкандарга кредит берүү боюнча дагы bir башкача bir механизмдер табыш керек болуп атат. Анткени аз айтып кетпеди, банктар аябай мындай талаптарын күчөйтүп эле, анан кийин тиги дыйкандар ала албай атат да, ушул жагында механизмдер дагы ойлонуш керек болуп атат. Биз азыр агрохолдинг дегенди компания ачайын деп атабыз. Эмне үчүн дегенде bizde misal kartoşka arзандап кетти, bizde mexanizm жоқ, ким сатып алат? Siz өткөндө картошка боюнча, картофель боюнча маселе айттыңыз. Bizde mexanizm жоқ экен сатып алганга. Ушундай ушул моменттерде bizde министерствода bir компания болуш керек экен. Мейли сен кийин аны ушул баада сатып албасаң дагы бирок алып кой элден. 1-2 ай напряжение болуп аткан учурларда биз алып коюш керек экенбиз. Анан кийин бир жагынан сурасам балдардан, бир жагынан коркуп атышат. Эртең счетный палата текшерет дагы, биз ушул учурдагы биз мындай көйгөйдү маселе чечтик. Бирок кийин бир жыл өткөндөн кийин счетный палата текшерет экен, сен туура эмес сатып алыпсың. Тиги элдин көйгөйүн уккусу келбейт дагы, финансы жагынан карап коет экен да, ушул жерде проблема бар экен. Ушул жагынан бир аз баягы механизмдерди дагы бир сыра карап чыгыш керек экен. Рахмат. Мына мурдагы жылы 309 токтом кабыл алып, ошол Минсельхозго мамлекетке жер алып, дыйкандарыбыз, карапайым элдерибиз ызы чуу салып, биз каршыбыз деп жүрдү эле да. Бүгүнкү күнү канча жер алдыңыздар? Ошол алган жериңиздерге эмне себеп, кандай жыйынтык болду, ошону айтсаңыз. Акылбек Тоозбаевич, Мурат Раматов, фальшер министринин биринчи орун басары. Жалпысы ГФСОнун жерлери бул районго айта турган болсок 273 000 гектар түзөт. Жалпы 50% бизге алына турчу аянты 136, бүгүнкү күндө 78 000 гектар, так айтсак 78 013 гектар бул келишимдер түзүлүп алынды да. Андан тышкары айыл өкмөттөр менен түзүлгөн келишимдердин мөөнөттөрү бүтө элек бошогон жерлер бул 58 000ден ашык гектар жерлер. Бул көбүнчөсү биз ошол эң биринчиден 309 менен жобосу боюнча бул үрөнчүлүк чарбаларга, андан кийин асыл тукум чарбаларга, андан кийин экономикалык приоритеттүү, андан кийин кооперативтерге берилет. Бул кагаз түрүндө сизге даана толугу менен канча кооперативтерге, канчасы асыл тукумга бергенин муну майдалап айтпайын, ушуну сизге кагаз түрүндө берейин. Жалпы ушундай, эгерде өндүрүлгөн боюнча биз эң биринчиден талап кылып атканыбыз, жана райондордук биздин түзүмдөргө талап коюп тапшырма берип атканыбыз, бул эң биринчиден ушул азык түлүк коопсуздугун, ошонун ичинде жана 9 өсүмдүктөрдү эгүү. Жок, сиз так айтыңыз. Мен кагаз түрүндө маган өзүм окуйм, сиздерден алам. Элге, депутаттарга түшүнүктүү кылып айтып бериңиз. Момча жер алдык, момдай кылып иштеттик.
kukruza septiңерби, же фасольбу, же buğdayбы, момча пайда таап, мамлекетке момча пайда алып келдик деп айтыңыз ачык эле. Жалпысы ол мөмө бактар мындай айтып кетейин. 4176 гектардын бул көп жылдык мөмө бактарактарды түзөт. Кысыр аңыздарды бул 1359, чөп чабындылар бул 11851. Ал эми суга тайдоо 32857, кайра кайдоо 29800. Булар бир районго бөлүнгөн, эми азыр жанында жок таамай канча эгилгенин. Бирок бул көбүнчөсү биз басым кылып атабыз бул дан эгиндерге. Акылды Озбаевич, бул кемчилик биздики. Мен мойнуна алам. Бул эң туура суроо берипсиз. Ошонун баарын тактап, өзүм мен ким бул жоопту болсун, мен ошонун баарын мен Рахмат. жоопкерчиликке тартам ошону. Рахмат. Эми дагы бир суроо, Бактыргеш, сиз азыр эле айттыңыз, бизде резервте күйүүчү май, майлоочу май, дизель да, солярка 63 сомдон бар элдерге талон менен беребиз дедиңиздер. Кай жерден бересиздер? Мен ошол элдер бүгүнкү күнү кайрылып атат, элдерди эриштип алып, сиздерден барып талонду мен өзүм жетелеп барып алып элдерге, дыйкандарга берели да. Матризердин жетекчиси жооп берип койсунчу ушу боюнча. Саламатсызбы. Акылбек Тогузбаевич, мамлекеттик материалдык резервтер фондунда азыркы күндө 63 сом 50 тыйындан 759 миң литр дизелдик оттун бар Ред Петролиум заправкалар аркылуу берилип атат. Бизге акчасын которуп, ошол жерден талон аркылуу алып туруп, жер-жердеги бардык Ред Петролиумдун заправкаларына арзан болот. Бирок ал айыл чарба министринин бөлүнгөн квотасы негизинде. Бир эле дыйканга же бир киши келсе алып берип коюш эмес, булар берилген квотанын негизинде биз талондор беребиз. Андан тышкары азыркы күндө бизде дагы 6 миллион литрлик 6 миң тонна дизель болуп атат. Мына жазгы тала жумуштарына чейин 10 миңге жетебиз деп атабыз. Себеби мурдагы жылкы дизелдер эгер сатылып кетсе, биз ордуна дагы алып келип койгонго мүмкүнчүлүк болот. 65 сомдон. Талонду каяктан алабыз? Ошону айтып коюңузчу. Мамлекеттик материалдык резервтерден алат. Акчасын которуп биз беребиз. Жер-жерлерде бар, Ысык көлдө балыкчыдан алса болот. Ошол жерде бизде областтарга кандай бөлүндү? Областтарда бар, Ошто бар. Кандай бөлүндү? Областтарга бөлүнгөнүн айтып коюңуз. Биз 24 январь күнү айыл чарба министрине кат жаздык. Азыр квотасын күтүп атабыз. Улар бөлүштүрүп берет. Биз бөлүштүрө албайбыз. Мына бул жерде нефт трейдердин өкүлү да отурат. Мына былтыркы жылы ошол күйүүчү, майлоочу майлар көтөрүлүп кетпесин деп бюджеттен 2 миллиард сом бөлүнүп берилген. Быйылкыга каралдыбы ошол? Акылбек Тогузбаевич, бизге мамлекет тарабынан бөлүнгөн жок, 22 жылы гана бөлүнгөн акча. Ошол акчага биз улам-улам алып туруп, дыйкандарга арзан баада берип, ошонун өзүнүн ордуна эле кайра акча алып коюп атабыз револьверный путем. Рахмат. Эми Бактыргеш, баягы сиз жаңы келдиңиз кызматка. Эми сиз иштейсиз, өзүңүз ошол айыл чарбада өзүңүз кичинекейиңизден чоңоюп өскөн адамсыз. Эми баягы жаздын камын кышта көр дегендей дайындыкты жакшы көрүп, мына дыйкандарыбыз буга чейин мына 2 жыл мурунку алып келген үрөндөрүңөр кармабой үрөн деп элдин баары айтып жүрөт да. Аскарбек Сапарбековичке канча айттык, элдер кайрылып атат кармабой. Ооба, сиз туура айттыңыз. Биз 11 январда бүт акимдер чогултуп ВКС жүргүзгөндө анда биз бир аз кооптонуу болду эле. Каар жеңилирээк болуп атат. Анан Кудай жалгап, мына каар да жаап атат. Кудай буруса суу жагынан дагы. Анан тиги үрөн боюнчачы биз азыр мындай кылып атабыз. Бизде үрөнчүлүк чарбалар бар. 96 үрөнчүлүк чарба бар. Ошол үрөн кимге саткан болсо үрөндү, кайсы дыйканга, ошол үрөнчүлүк чарба ошол дыйкандардын өсүшүн байкап, анан кандай түшүм берип атканын жоопкерчиликти аласың мойнуна деп ошондой байлап атабыз.
Анткени былтыр Россиядан келди дагы, таратып койду дагы руарларга. Руарлары таратып атат дагы, анан кийин ким жоопкерчилик билинбей калды бул жерде. Ошон үчүн азыр үйрөнчү чарбаларды ошо сенин бергенин көрсөткүчтөр боюнча ушундай болуш керек деген ушундай талап коюп атабыз.